Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен 8 класстын физика сабагын окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасын жазып алгыла. Электр разряддарынын түрлөрү, плазма жөнүндө түшүнүк. Бүгүнкү сабакта газ разряддарынын түрлөрү, алар учкун, жаа, таажы, бүлбүлдөк разряддарынын түрлөрү менен таанышасыңар. Алардын техникада колдонулушун карап, плазма жөнүндө түшүнүк аласыңар. Биз өткөн сабакта газдардагы электр тогу деген теманы өткөнбүз балдар. Газдар кадимки шартта электр тогун өткөрбөйт. Качан газдын молекулалары иондошкондо электр тогун өткөрүп калат. Газ аркылуу электр тогу өткөндө газ разряды пайда болот. Мына ошол газ разрядынын эки түрү бар. Өз алдынча эмес разряд жана өз алдынча разряд деген түрү бар. Өз алдынча эмес разряд бул сырткы таасирдин натыйжасында же болбосо ионизатордун таасиринде пайда болгон разряд өз алдынча эмес разряд деп аталат. Ал эми өз алдынча разряд төмөнкү тажрыйба менен кайра кайталайлы балдар. Өз алдынча разрядты анодду жана катодду алабыз дагы. Ал экөөнүн ортосуна газды жайгаштырабыз. Мына ушул газдын молекуласын альфа бөлүкчөсү менен бомбалоодо газдын молекулалары иондошот, уруу аркылуу иондошуу пайда болот. Электрон барып молекулага урунуп, аны иондоштурат. Жана дагы башка электрондор башка молекулага барып урунат дагы иондошууну пайда кылат. Мына бул учурда уруу аркылуу иондошуунун натыйжасында токтун селдей агымы пайда болот. Мына ушул учурда сырткы таасирсиз эле өзүнөн өзү иондошуу пайда болгондо аны биз өз алдынча разряд деп атаганбыз. Өз алдынча разряддын түрлөрү бар экен. Учкун разряды, бүлбүлдөө разряды, таажы разряды жана жаа разряды болуп бөлүнөт экен. Мына ушул разряддардын ар бирине өзүнчө токтолуп кетели. Алгач учкун разряды деген разрядды карайлы. Бул кандай разряд экен? Мына силер экрандан көрүп атасыңар учкун разрядын. Бул разряд өткөргүчтөрдүн ортосунда чоң аралыкта жүрөт. Карама каршы электрленген эки булуттун ортосундагы же электрленген булут менен жердин бетинин ортосундагы учкун разряды чагылган болот. Чагылган учкун разрядынын мисалы экен. Бул учкун разряды эки карама каршы белги менен электрленген өткөргүчтөрдүн ортосунда пайда болот экен. Учкун разрядын биз дагы эмнелерден көрсөк болот? Электр энергиясын берүүчү зымдардын ортосунан байкасак болот экен. Чагылган бул учкун разряд экен. Электрофор машинасынын эки шары, бул дагы карама каршы белгидеги заряд менен заряддалат. Эгерде бул экөөнүн ортосунда чыңалуу чоң болгондо, эки шардын ортосунда учкун разряды пайда болот. Андан кийинки разряд бул жаа разряды. Жаа разряды эки жакынкы өткөргүчтүн ортосунда пайда болот. Эки өткөргүчтү алып, аларды жакын жайгаштырып, ал аркылуу электр тогун өткөрсөк, анда бул эки өткөргүчтүн ортосунда жаа разряды пайда болот. Мына силер көрүп аткан жаа разряды эки өткөргүч аркылуу ток өтүп атат. Бул эки өткөргүч бири-бирине жакындашканда алардын ортосунда каршылык аябай чоң болуп кетет. Каршылыктын чоңоюшу менен ысып чыгат дагы, ысыган өткөргүчтөрдүн ортосунан жалын чыгат экен. Демек, эки жакын жайгашкан өткөргүчтүн ортосунда пайда болгон разряд жаа разряд экен. Учкун разрядында эки өткөргүч бири-биринен алыс жайгашып атат. Ал эми жаа разряды эки электроддун ортосундагы аралыкты кичирейтсек, үзгүлтүктүү разряддан жаа түрүндөгү үзгүлтүксүз разряд пайда болот. Учкун разряды бул үзгүлтүктүү разряд болуп атат. Ал эми жаа разряды үзгүлтүксүз разряд болот экен. Балдар, ушул жерден силер бир нерсеге көңүл бургула.
Бул учурда жаа разряды пайда болгондо токтун күчү 100 амперге чейин жетет. Ал эми чыңалуу 50 вольттон 100 вольтко чейинки чыңалууга чейин жетет экен. Ушул учурда жаа разряды пайда болот. Жаа разрядын биз электрдик ширетүүдө байкасак болот экен. Эки өткөргүчтү жакын жайгаштырган учурда өтүп аткан токтун күчү чоңойгондо экөөнүн ортосунда жаа разряды пайда болот. Силер көрүп аткан жаа разрядынын сүрөттөрү. Андан кийин балдар таажы разряды. Атмосфералык басым же болбосо андан жогорку басымда бир тектүү эмес электр талаасында пайда болот. Таажы разряды. Муну ийрилиги чоң болгон өткөргүчтүн же учтуу зымдын айланасынан көрүүгө болот. Мынакей силер көрүп атасыңар, ийрилиги чоң болгон өткөргүчтүн айланасында же болбосо учтуу өткөргүчтөрдүн айланасында учтарында пайда болгон разряд бул таажы разряды экен. Эки учтуу өткөргүчтүн ортосундагы пайда болгон разряд таажы разряды экен. Бул экөөнүн ортосунда электр талаасынын чыңалышы 3 миллион вольт бөлүнгөн метрге барабар болот. Таажы разрядынын сүрөттөн көрүнүшү мына ушундай экен балдар. Таажы разрядын жогорку чыңалуудагы электр энергиясын берүүчү зымдардан дагы көрсөк болот экен. Жана ийрилиги чоң болгон өткөргүч аркылуу чоң чыңалуудагы электр тогу өткөн учурда таажы разрядын байкайбыз. Бул жерде бир тектүү эмес талаа болот экен. Мына ушул бир тектүү эмес талаада газдын иондошуусунан таажы разряды пайда болот. Басым атмосфералык басымда же болбосо андан жогорку басым учурунда пайда болгон разрядты биз таажы разряды дейбиз. Таажы разрядынын көрүнүшү мына ушундай экен. Андан кийин балдар бүлбүлдөө разряды. Чыңалууну көбөйтүп же газдын басымын азайтканда эркин электрондор газды уруп иондоштуруунун эсебинен чынжырдагы токтун күчү чоңоюп газ жарык чыгара баштайт. Бүлбүлдөө разрядын биз төмөндөгүдөй тажрыйбадан байкасак болот экен. Айнек баллонду алабыз. Айнек баллондун эки учуна анодду жана катодду ширетебиз. Анод ток булагынын оң уюлуна, ал эми катод болсо ток булагынын терс уюлуна туташтырылат. Бул айнек баллондун ичиндеги газ. Баллондун ичиндеги газды сордуруп алып, анын ичиндеги газдын басымын азайтабыз. Бул учурда сырткы чыңалуунун эсебинен катоддон чыккан электрондор анодду көздөй агат. Мына ушул агып баратып, жолундагы газдын молекулалары менен урунушат. Анда газдын молекулаларын иондоштурат. Иондошкон учурда газдын молекуласы оң ионго жана терс электронго ажырайт. Иондошуу жүрүп атат. Мына ушул иондошуу газдын басымы азайганда пайда болот экен. Газдын басымы көп болгон учурда иондошуусу начар болот. Мына ошол начарлоону азайтыш үчүн газдын басымын азайтат экенбиз. Газдын басымы азайган учурда эркин электрондор газды уруп иондоштурат. Иондоштуруунун эсебинен чынжырдагы токтун күчү чоңоюп, газ жарык чыгара баштайт. Мына ушул учурда пайда болгон разрядты бүлбүлдөө разряды деп атайбыз. Мынакей балдар, бул газ түтүктөрүнүн ичинде пайда болгон разрядтар бүлбүлдөө разряды деп аталат экен. Түтүктүн ичиндеги газдын басымын азайтканда пайда болот экен. Басымдын азайышы менен газдардын иондошуусу жогорулайт дагы, иондошуунун эсебинен токтун күчү чоңойот. Ошондон түтүктөрдүн ичинде электр тогунун пайда болушу бул бүлбүлдөө разряды экен. Бүлбүлдөө разрядын биз жашоо турмушта дагы каяктан көрсөк болот? Көрнөк жарнак жазуучу түтүктөрдөн көрсөк болот балдар. Силер түтүктөрдөн ар кандай түстөгү жарыктын чыгып атканын көрүп жүрөсүңөр. Эмне себептен ар түрдүү түстөргө ээ болот? Эгерде түтүктүн ичиндеги ар түрдүү газдарды киргизген учурда алардан ар түрдүү жарык чыгат экен. Мынакей буларды дагы биз ушул бүлбүлдөө разрядынан көрө алат экенбиз.
Көрнөк жарнак үчүн колдонулган жарыктандыруучу газ түтүктөрү бүлбүлдөө разряды экен. Газ разряддарынын колдонулушу. Бул разряддарды каякта колдонобуз? Жаа разряды электрдик ширетүүдө, жарыктандырууда колдонулат. Бүлбүлдөө разряды плазма экранында, телевизорлордун экранында, люминесценттүү лампаларда жарык булагы катары колдонулат. Учкун разряды ичинен күйүүчү кыймылдаткычта жумушчу аралашманы тутандыруу үчүн колдонулат. Ичинен күймө кыймылдаткычты биз машиналарда колдонобуз. Мына ошолордо машиналарда майларды күйгүзүү үчүн учкун разряды колдонулат экен. Таажы разрядын газдарды чаңдардан тазалоодо колдонулат. Демек, газ разряддарын турмушта, тиричиликте ушул максаттарда колдонот экенбиз балдар. Андан кийин плазма деген эмне? Заттардын 3 түрүн билебиз буга чейин. Катуу заттар, суюктуктар жана газдар. Катуу заттар булар төмөнкү температурада заттар катуу затка айланат. Эгерде катуу заттын температурасын жогорулатсак, алар эрип суюктукка айланат. Эгерде суюктуктун температурасын жогорулатсак, ал газга айланат. Эми заттын 4-чү абалы плазма болуп саналат экен. Бул плазмада температура жогору болот. Мына карап көргүлө. Катуу заттын температурасы төмөн 0 градустан төмөн болгон учурда заттар катуу абалда болот. Мисалы, сууну алсак, суу 0 градустан төмөнкү температурада муз абалында, катуу абалында болот. Эгерде анын температурасын жогорулатсак, суюктукка өтөт. Анын да температурасын жогорулатсак, бууга айланып, суу газга айланат. Газдын дагы температурасын жогорулата турган болсок, анда плазма болот экен. Демек, заттын 4-чү абалы плазма болуп эсептелет экен. Мунун температурасы жогорку температурада болот экен. Бардык же көпчүлүк молекулалары же атомдору иондошкон газ плазма деп аталат экен. Мынакей күндү биз плазма катары карасак болот. Күндүн ядросунда өтө жогорку температура болот. 150 миллион Кельвин. Мына ошол температурада жогорку басымдын астында газдын молекулалары иондошот дагы, иондошкон газдын молекулалары, көпчүлүк атомдор жана молекулалар иондошуудан андан энергия бөлүп чыгарат жана жарык чыгат экен. Мына ушул күндү жана жылдыздарды биз плазма катары карасак болот. Плазмадагы заряддалган бөлүкчөлөрдүн кыймылынын ылдамдыгына жараша 2 түргө бөлүнөт. Плазма, ысык плазма жана муздак плазма болуп. Ысык плазмадагы температура 10-5 даражасындагы Кельвинден жогору болот. Ал эми муздак плазманын температурасы 10-5 даражасындагы Кельвинге барабар болот. Плазма жалпы алганда электр жагынан нейтралдуу. Нейтралдуу дегенибиз кандай болот? Затты түзгөн бөлүкчөлөр протон менен электрондун саны бири-бирине барабар болгондо, алар нейтралдуу деп аталат. Электр жактан нейтралдуу болгондо, ал зат электрленбеген болот. Качан нейтралдуулук бузулганда, ал зат электрленди деп эсептейбиз. Демек, плазма жалпы алганда бул электр жагынан нейтралдуу болот экен. Плазма оң иондордун, электрондордун жана иондошпогон молекулалардын, атомдордун аралашмасынан турат. Оң иондор, электрондор качан пайда болот? Газ иондошкондо пайда болот. Иондошуудан газдын молекуласы оң ионго жана электронго ажырайт. Мына ошол учурда плазманын курамында оң иондор, электрондор жана ошондой эле иондошпогон молекулалардан турат экен. Иондошуу деңгээлине жараша плазма 3 түргө бөлүнөт. Начар иондошкон плазма, жетишээрлик иондошкон плазма жана толук иондошкон плазма болуп 3 түргө бөлүнөт. Начар иондошкондо булардын дээрлик көпчүлүк молекуласы
иондошпогон плазма бул начар иондошкон плазма болот. Ал эми жетишээрликте көпчүлүк атомдору иондошкон. Ал эми толук плазмада көпчүлүк атомдордун дагы саны көбөйөт дагы, иондошкон молекулалардын саны эң көп болгон учурда толук иондошкон плазма болот. Плазманы күндөлүк жашообузда байкасак болот. Мынакей жалында дагы плазма болот экен. Жана медицинада плазманы кездештирсек болот экен. Мынакей ингаляция жасоодо медицинада жана ошондой эле көрнөк жарнак жазуучу түтүктөрдө плазма кездешет экен. Плазма заттын 4-чү абалы дедик. Плазма күндү биз плазма катары, жылдыздарды дагы плазма катары карасак болот. Ошондой эле жердин жогорку катмарында, ионосфера катмарында дагы иондошуу пайда болот. Газдардын иондошуусу болот. Жердин жогорку катмарындагы газ катмары менен жылдыздардан жана күндөн келген жарыктын иондошуусунан муздак плазма пайда болот балдар. Мына бул иондошкон газдар жер бетинин жогорку катмарындагы ионосфера катмарында плазма кездешет экен. Жылдыздардын курамында өтө ысыган газдар иондошкон газдар экен. Плазманын техникада колдонушу. Плазманы биз күндөлүк жашоодо каякта колдонобуз? Плазманы көрнөк жарнак жазуучу түтүктөрдө колдонобуз. Ошондой эле күндүзгү лампаларда колдонобуз. Плазмалык телевизорлордо колдонобуз. Жогорку температуралуу плазма магнито-гидродинамикалык генераторда катуу нерселерди кесүүдө колдонулат. Эми бүгүнкү тема менен байланыштуу суроого жооп берели. Плазма деген эмне? А. Молекулалардын бардыгы же көбү иондошкон газ. В. Өзүнөн өзү иондошкон газ плазма деп аталат. Бул суроонун кайсынысын туура деп ойлойсуңар? Плазма деген молекулаларынын бардыгы же көбү иондошкон газ плазма деп аталат экен. Башка бөлүкчөлөр менен эки удаа урунуунун ортосунда басып өткөн аралык эркин жол жүрүүнүн узундугу деп аталат. Демек, башка бөлүкчөлөр менен эки удаа урунуунун ортосундагы эмнелердин? А. Электрон менен иондун, Б. Оң иондордун, В. Протондордун, Г. Терс иондордун деген жооптун кайсынысы туура? Башка бөлүкчөлөр менен эки удаа урунуунун ортосунда электрон ион басып өткөн аралык эркин жол жүрүүнүн узундугу деп аталат. Асы туура экен. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн силер менен газ разряддарынын түрлөрү менен тааныштык. Учкун разряды, жаа разряды, таажы, бүлбүлдөк разряддарынын түрлөрү менен таанышып, алардын техникада колдонушуна жана плазма жөнүндөгү түшүнүктөрдү алдык. Анда эмесе, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.